Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 7 сентябрда Кубатбек Боронов менен онлайн кеңешме өткөрдү. Өлкөнүн учурдагы эпидемиологиялык абалы, көз-кыш мезгилине даярдыктар, ошондой эле парламенттик шайлоону өткөрүү маселелери талкууланды. Кубатбек Боронов коронавирус инфекциясы пандемиясы менен күрөшүүнүн жана көз-кыш мезгилине даярдыктар көрүүнүн алкагында ооруканаларды куруу жана оңдоп түзөө иштери күчөтүлгөн темпте жүрүп жатканын белгиледи. Өкмөт башчысы коомдук транспортто жана көпчүлүк учурда эрежелерди сактабай жаткан кафе ресторандарда санитардык талаптардын сакталышын текшерүү боюнча рейдтер жүргүзүлүп жатканын билдирди. Эрежени сактабай улам буза берген кафе ресторандарга айыппул гана эмес, жапканга чейин жоопкерчиликке тартуу сунушталды. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус инфекциясынын экинчи толкуну болбошуна эч кандай кепилдик жок экенин өзгөчө белгилеп, ага байланыштуу аймактардагы ооруканалардын курулушу менен реконструкциялоо иштерине, жаңы медициналык мекемелерди жабдууга, кошумча койко орундарды даярдоого жана дары-дармектердин запасын камсыз кылууга көңүл бурду. Мамлекет башчысы парламенттик шайлоонун алдында шайлоо тилкелерин талаптагыдай техникалык жана санитардык даярдыктар менен камсыз кылуу, шайлоо мыйзамдарынын сакталышына көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын баса белгиледи. Ишкерликти колдоо боюнча иштерди активдештирүүнүн маанилүүлүгүн белгилөө менен президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик органдардын ишмердигин, калктын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылууну санариптештирүү боюнча иштерди күчтөндүрүүгө, салыктык жолжоолорду фискалдаштырууну активдештирүүгө чакырды. Шайлоо процессин өткөрүү коронавирус инфекциясы пандемиясы мезгилине туш келди. Бул процесстин бардык катышуучуларын социалдык жактан дагы чоң жоопкерчиликти талап кылат. Мындай пикирин Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Үгүт кампаниясы маалында партиялар жана шайлоочулар белгилеген санитардык нормаларды жана талаптарды сактоосу керек. Тийиштүү көзөмөл болушу зарыл. Мындан тышкары шайлоо күнү республиканын аймагындагы эпидемиологиялык көзөмөлдү камсыз кылуу шарт, деди өкмөт башчы. Ал ошондой эле Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин чечимине ылайык добуш берүү күнү шайлоо участкаларына барган Кыргыз Республикасынын жарандарына, шайлоо комиссияларынын кызматкерлерине жана процесске тартылгандарга коронавирус инфекциясынын жугушун жана өпкөнү сезгенишин алдын алуу боюнча жакынкы аралыкта план бекитилерин белгиледи. Штабтын жыйынында саламаттык сактоо объектилеринин курулушу жана жабдылышы боюнча маселелер каралды. Өкмөт башчы бул маселелерди сапаттуу жана өз учурунда иштеп чыгуунун маанилүүлүгүнө токтолду. Мындан тышкары санитардык эрежелерди сактоо боюнча эл арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин күчөтүү тапшырмасы берилди.